көк бөрү анан көкпар экөө бир эле оюн дейт да. Мисалы алардын түшүндүрмөсүндө анан ошол тиги бирөө мисалы жерге чыдайт, бирөө тайгазанга чыдайт экен, эрежеси ошондой эле айырма экен дейт да. Калган баары бирдей эле экен дейт. Анан биз айттык, биз көчмөндөр оюнунда Кыргызстанда мисалы 2014, 2016, 2018 жылы 3 көчмөндөр Кыргызстанда өткөндө көк бөрү оюну кирген. Андан тышкары былтыр ошол Турцияда болгондо Турцияда да кирди 4 жолу. Көкпар оюну болсо эмнеге кирген жок деген бизге суроону берди да. Мен аларга мындай деп жооп бердим. Көкпар оюну расмий 2019 жылы каттоодон өткөн. Бул жаңы оюн да. Жаңы оюн. Ушул биздин эле көк бөрүнүн эрежесин толук алып туруп эле бир эле казанда алып коюшкан. Анан мындай айтканда, биз ошол азыркы күндө бул нерсенин үстүндө бир нече сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул акыркы чекит коюла элек. Кудай буйруса биз өзүбүздүн дагы талаптарыбызды Казакстан тарабына койгонбуз. Көк бөрү оюну кире турган болсо, биз көк бөрүнү дагы, көкпарды дагы эки курама команда алып барып ойногонго даярбыз. Биз тойдун үстүнө той кылып, дагы ошол көчмөндөрдү дагы жаңы деңгээлге чыгарганга биз өзүбүз мисалы Кыргызстан автор катары биз кызыктарбыз. Албетте бизге мисалы ошол автор катары, көчмөндөрдүн автор катары ошондой биздин көзгө басар оюндарыбызды киргизгип койсо бизге мындай айтканда таарыныч сыяктуу оңусуп калат экен да. Ушул коңшу турган биздин боордош казак бир туугандар менен тил табышып алып туруп, ушуну улап кетсек, андан кийинкисин Кудай буйруса биз азыр деле ошол жетекчилик менен да сүйлөшүп атабыз. Ошо алардын да өзүнүн бир ою болуп атат, ошо Кыргызстанга кийинки көчмөндөр оюну келсе дегендейчи. Келип калса анда уже ошол жанакы кагаздардын баарын түзүп, калганын баарын иреттеп туруп, анан кайра бирок мамлекеттерге берсе деген ойда. Берип аткан учурда ошо мамлекеттик деңгээлде берилет да. Ошол мамлекет тарабынан ушундай бир жоболорго жазып, ушундай бир соглашение кылабы же бир ушул кагаз жүзүндө бекитип коюш керек да. Биздин ошо улуттук оюндарыбыз көк бөрү, кыргыз күрөө жана башка оюндарыбыздын баары ушундай көчмөндөрдө расмий оюн катары катталыш керек деп ушуну киргизип койсо жакшы болот да. Кудай буйруса биз ишенебиз, көчмөндөр оюнунда сөзсүз түрдө ошол көк бөрү дагы жана башка биздин улуттук оюндар да кирет деген чоң үмүттөрүбүз бар да.